Buraya Rahmat sevişler. Acaba çaldırga Министр сөгүш алган үчүн ыраазычылык айтып, президентти күлдүрдү. Социалдык тармактарда сөгүш алган саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаевдин президентти күлдүргөн видеосу тарады. Видео Жалал Абаддагы эне жана баланы коргоо борборунун ачылышында тартылган. Анда президенттин министрди карап, айттырбай эле ошонун баарын жасап койбойт белең дегенин угууга болот. Ага министр жок, рахмат, сөгүшкө дагы деп жооп берди. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев анча мынча алып турган жакшы деп күлгөн. Sen kança жолу келдің үш жерге? Биринчи жолу келип атасың го? Неге биринчи жолу келесиң сен? Неге мындай проблема болуп атса, неге сен биринчи жолу келесиң бияка? Трибога уруп келбейсиң, мен сени кабинетте отурба деп өтүм белем, кыдырып иштегин деп. Канча болду иштегенге сен министр болдуң? 2 ай, 2 айдан эмне? Кирип эле кабинетиңе эмне, көчүгүң жабышып калды креслого сен. Чечпейсиң олардын просьбасын, проблема болуп аткандай, не? Кичинекей балдар өлүп атса моякта, сен кабинетиңде отурасың. Айтпайсың проблемалар. Мен саған не деп айтып жібердім менен, койдум менен министр. Проблема болса дароо келип айтып туруп, моментально чечип турам деп едим. Мындан артык эмне жумушуң бар сен, не? Же барбы башка жумушуң сенин артык? Жок, бул центрге келген, бул врачтар. Жок, сен могу жерге келген жоксуң да, могу жерге. Ушул жерге. Чакырса келбейт экенсиң, чакырып атса да, аякта проблема мурдатан бери. Мурдатан бери экенин билебиз, 30 жылдан бери проблема. Чечпейсиңби сен? Мага келбейсиң эгер сенин алың жетпесе. Неме менен азыр 3 күн, 2 күн сурап, бүгүн эртең. Колдун үстү могу жерге эмне керек бардыгын таап берген. Аппаратураны берген. Колдун күчтүн баарын ушул жака жумшагын. Жокпу акчаң министрликте айтмаган. Таап беребиз источник. Өз сенин жолуң болсун. Выговор сага менен. Давай, неме менен бүтүп. Жашайсың могу жерде. Түшүндүңбү? Качан проблема бүттү дегенден кийин анан ушул жерге кетесиң. Кабинетте отурба, мояка жаша келип тур. Эмне кылып атасыңар 1 жылдан бери? Эмне кылдыңар мага? Эмне ушул жерге жетпей койдуңбу мага, урматтуу губернатор? Эмне тоскоолдук болду мага киргенге? Же мен кабыл албай атамбы? Же сизди акимди кабыл албай атамбы мен? Алыскы районунан келген акимдер, айыл өкмөттөргө чейин кабыл алып атамбы? Эмне үчүн кирбейсиңер? Ушуну тоскоол болуп атат, өкмөт ушундай чыгарып берип коюптур, деги кичине тоскоолдук менен бир пунктун деп. 1 күндө оңдоп берет элек го. 1 күндө өзгөртүп берип атабыз. Болот беле ушуну кылсаңар. Неге иштебейсиңер, иштебей жүрөсүңөр? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. А эмне ооба болсо анан 1 жылдан бери чечпейсиңер? Мен 3 ай срок бербедим белем ошондо. 3 айдын ичинде, эң көп болсо 6 айдын ичинде чечип бергиле деп. 6 ай эмес 1 жылдан ашып кетти. Анан ызы чуу болгондо барып туруп, 300 кишиге бердик деп мактанасыңар. 1 жылдан бери. Мындай иштегендин кереги жок биз. Бардыгынан талап коюп атабыз иштегиле деп. Акимдерге толук укук бергенбиз. Эгер иштебей аткан, тоскоол жаратып аткан, ушундай саботаж кылып аткан ылдый жагыңыздагылар болсо, замыңардан баштап өзүңөр алмаштырган укугуңар бар. Сунуш бересиңер, райондун жетекчилеринен толук өзүң алмаштырасың. Туурабы же туура эмеспи? Госрегистрди алмаштырып укпай атса, а укугуңарды жеке кызыкчылыкка пайдалансаңар, тим эле балекеттей пайдаланасыңар. Анан элдин, мамлекеттин иши келгенде эле анан тормозить этип жылдырбай эле анан артка тарта бересиңер. Кантип болсун ушундай иш кызмат кылган? Сөзсүз түрдө ызы чуу, анан кийин барып туруп ошол жерден анан президент барыш керекпи? Эми сиз жардамыңыз менен бүтүрүп атабыз, эми калган деле бүтүрөбүз, Акыл Бейсенович дагы бизге тапшырма кайра. Бүтүрбөй эле койгула, болду, бошсуңар өкмөттөн. Кызматтан бошойсуңар, ажыңар жазып бериле азыр. Алган акчаларды жолго салып атасыңар, башка жака жумшабай дейбиз. Алган акчаларды ошо жолго жумшап атабыз. Баары. Металл 40 сом эле, металлды да 95 сомго чейин алган учур бар болду. Азыр 66 сомдон болду азыр. Металлчы. Битум да кымбаттап кетти. Асландай баягы жолго битум кетет да. Битум да 2 эсеге чейин кымбаттап. Проценттик соотношение менен алганда 35%дан 180%га чейин кымбаттады. Качан алып атасыңар битумду азыр тоннасы? Битумдар азыр ушул күндө заводдогу баасы $400 керек болду. Без эмдебиз. Каппайт ба? Вообще каппайт. 209.
Жоқ, 290 менен мына алып келіп атпайбы. А сен сразу эле айтып атасың 2 есе кымбат. Кандай кылып ата? Чо? Ортодо ал сен бул баягы мурдакы коррупционный метод менен алып аткан бааны айтып атпайсың. Шак эле 200'дү кошуп туруп. Былтыр 290'дан алып атабызбы заводдон прямой? Туурабы? Ошондо заводдун өз баасы 290. Анан долговой балыкчы. Енді 400 деп сразу эле. Сиз канча жылдан бери иштейсиз Каржы министрлигинде? 2016 жылдан бери. 2016? Ой, 2006 жылдан бери. Ошондой десеңиз, мендеги маалыматтар боюнча 15 жылдан бери иштейт экенсиз ошол жерде. Өткөндө жогорку кеңешке бардыңыз. Депутаттар суроо берип атат. Акыркы 2 жылда ошо бизге иштеп аткандан баштап канча карыз алдыңар сыртка десе, сиз 7 миллиард доллар деп атасыз. Общий канча карызыбыз бар десе, сиз 11 миллиард деп атасыз. Кайдан алдыңыз бул цифраны? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул боюнча депутат, жогорку кеңештин депутаты суроо берген. Мен соңку жогорку кеңеш иштеп баштагандан бери деген туура түшүнбөй калгам. Ошондо 1992 жылдан баштап бүгүнкүгө чейин ошол сумманы айткам. Сиз туура түшүнбөй калсаңыз, эмне сиздин чапаныңызды чечип алабы? Кайра түшүнүп сурабайсызбы? Кайсы жылдан баштап суроо берип атасыз? Мен ошону айтайын. Ал суроо берип атат сизге. Акыркы ушул 2 жылдан октябрдан бери канча карыз алдыңар сырттан десе, сиз 7 миллиард доллар карыз алдык, анан бүгүнкү күндө 11 миллиард доллар карызыбыз бар сырткы деп атасыз. Аны менен ал тим эле күнү тууп кетип атат. Мына көрдүңөрбү, мына сырттан карыз алып келип алып туруп, зарплат көтөрүп атат, пенсия пособияны көтөрүп берип атат деп. Сиз күнүн туудуруп атпайсызбы? Же эмне сүйлөшүп алып жасап атасыңарбы ошону карапайым калкты бузараж этиш үчүн? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, түшүнбөстүк болду. Эмкиде ушу дагы бир суроолордун болсо жооп беребиз, себеп дегенде бул депутат атайын ушундай суроолорду бере берет экен. Ну атай бере берсе, сен даярданып бар да. Сен 15 жылдан бери министрликте иштесең, жөнөкөй специалисттен замдыкка чейин жетсең, орун басарлыкка чейин. Сени түнкү саат 3'те ойготуп туруп, тур десе да тура калып туруп, ар бир цифраны жатка билип айтып беришиң керек да. Эгер сен кече эле барган специалист болсоң, же болбосо кече эле барган болсоң, анда мейли эле туура түшүнсөк болот эле. Канча карызыбыз бар бүгүнкү сырткы карызыбыз? Канча миллиард доллар? Азыр 2022 жылдын алдын ала маалыматы боюнча 4,2 миллиард. Андан башка биз жыл сайын өзүңүз билгендей 49%тан 45%га ички дүң продукциябыз тышкы карызга 49%тан 45%га чейин түшүрүп атабыз. Бул биздин планыбыз. Андан башка быйылкыга биз 505 миллион кредит алганбыз. Ошонун ичинен биз 262 миллион карызды тейлөөгө, тышкы карызга төлөп атабыз. Ошондо сиз топо тергеле жерин айтыңызчы. 4 миллиард 200 миллион тышкы карызыбыз бар, бүгүн. Бүгүн ошонтип эле айтыңыз да, сиз 11 миллиардга көтөрүп салып атпайсызбы? Депутатка жооп берип, туура эмес жооп берип туруп. Мен силерди телевизордон көрүп отуруп, мен өзүм чуркап барып жооп бергим келип кетти ошол жерде. Эмне деп сен былжырап атасыңдар? Отуруңуз, мындан кийин андай болбосун, сизге эскертүү.